Ошондо келбей коюп, эртеси мага кылган куугунтуктар бүгүнкү күнү мен 4 балам менен, 2 неберем менен мен көчөдө калдым. Мен менен кошулган бизнестерим, мен менен чектелген бизнестерим баары деген ошол. Болот Сүйүнбаев болот, Абдилдин приказы менен деп атышат, Болоттун приказы менен деп атышат. Мен аларды иликтеп атам. Убакыт келет иликтей турган. Замир Осмоновго айтып, келип туруп поддельный актылар менен мен деген ушундай акчалар мен жокко чыгарган, кредиттелген. Бул бир чети. Мейли болуптур. Бүгүнкү күнү Алмаз Шаршенов күнөөлүү эмес экен. Могу 5 айып боюнча балкимдир күнөөлүү эмес. Анткени айтып атат, мен билбептирмин деп атат. Кечирип койгула деп атат азыр. Мен айтып туруп. Кечирип койгула деп атат. Бирок кечирип койгондо макул, кечире эле алжан. Бирок моралдык ответственность бар да. Ошол преступленияларга бар да моралдык ответственность. $700 жаңы төрөлгөн бала уже $700 менен карызга батып атпайбы? Бул эмне? Чыккынчылык эмеспи? Мен ушундай деп ойлойм. Эми жана адвокаттар боюнча деп атасыз. Бул азыркы бийликтеги азыркы адвокаттар. Мен алар менен күнүгө көрүшөм процесстерде. Ошол эле Слесарев мен досум, ошол эле Нурбек Тактанов. Мен аларды ушундай куугунтук кылып, видеокамералар менен тиякта жүрүптүр, муну тинтип атыптыр, бул кофеде олтуруптур деген андай жок да. Бирөөлөрдүн баардыгы жок да андай. Аны көрө элекпиз. А биздин алда кандай болду эле? Ошон үчүн кичине Кудайды карап туруп эле сүйлөш керек.